Эркектердин түрлөрү чычалап сальто жасап, шпагатка отуруп, мени мүлжүп чучугумду соруп жебей эле окуп койгула. Нервиңерге чың ден соолук. Биринчи сылаң короз эркек. Аялы мындайдын жакшы болот адатта. Укмуш сүйөт, чаркайланат, кыл жугузбайт өзүнө. Тамактын таттуусун тандайт, кыздын жыттуусун сүйөт. Аялы өмүр бою ага кызмат кылып, өзүн сүйбөй, өзүн сүйгөн эринин алдында күң болуп жүрүп, баткарып кетет. Жибекти тута албай жүн кылгандар ушулар. Лампочканы жада калса аялына буратат. Экинчи жарокер эркек. Аялын сыйлап боор тартып турат. Аябайт, көзүнүн кирпигинен эле баарын баамдап турат. Сөз тийип калбасын дейт, өзүн да өзгөнү да караганды сүйгөндү билет. Адатта романтик келишет, жан дүйнөсү назик немелер. Бирде эле сүйүшөт, однолюб. Страдать эткен жагат. Бирок аялдар мындайды көп чанат. Үчүнчү катымпоз эркек. Аңдыганы аялдын этеги, чачы кыска узуну, арыгы да торугу, жапалдашы бойлуусу, сары чийкил карысы, жарасы бар тазасы, кыскасы уруп ойнобойт. Аял деген аты болсун, анан берсин дегендер болот. Жоопкерчилик нөл. Жатарга келгенде сыйчыл, иши бүткөн соң ары жат деген неме. Ою бою баары ошол тууралуу. Төртүнчү подкаблучник эркек. Аялын сүйүмүш этет, анткени коркот, бирок налево көп барат. Закрытый плод сладок анткени. Мындайлардын аялы башкарма аял болот, аялынын көлөкөсүндө этегини алдында жан багат. Бир сөзүн эки кылбайт. Альфонс келет көбүнчө. Өз тууган урук ата-энесин дос катташты алысыраак тутат, анткени алардын ордун ээлеген аялы бар. Бешинчи сараң эркек. Өлө сыгып туруп сорсоң да кан чыкпайт. Ичинен таруу айланбаган тар немелер. Өңгөгө түгүл өзүнөн аяйт. Жоктон башканы сүйлөбөйт, кызганчаак да болот. Алтынчы барбактаган эркек. Жоомарт келишет, колу да жолу да ачыктар. Бир нерсе тийсе эле баарын чачкысы, бергиси, бөлүшкүсү келет, ак көңүл. Жетинчи кызыл камчы эркек. Үйдө баатыр, жоодо жок болушат булар. Комплекси барлар, өзүн толук кандуу сезе албагандар. Аялын, балдарын сабаганда гана өзүн күчтүү сезет, башкага күчү жетпейт. Сегизинчи эркек сымал эркектер. Толук кандуу эркектерге жатпайт, физикалык жактан эркек эле бирок. Ушакташкан аябай жагат. Ким кайда эмне болгонун баарын билет. Коён жатагына чейин аларга белгилүү. Жөргөмүштүн жөтөлгөнүн тыңдап турат, чычканга кебек алдырбайт. Жан дүйнөсү кир, былжырап сасып турат. Өзү эле эмес, сөзү иши. Facebook, Instagramдан эле акылдуу, комментарийди ани да жазат. Алардын жанында аялдар аксап калат. Тогузунчу чоң муштум эркек. Эркектер да майда барат, ызы чуу менен иши жок. Жинге тийсең тумшугуңду талкалай коет. Эчтекеден коркпойт, романтиканын рысын алып, чайнап жутуп койгондор. Сүйүп калса айланып тегеренбей этпей эле, түз эле чекеге айтып алгысы келсе, жүктөп арып алып алат. Оозунан сөз чыкса аткарат. Эркекче эркектер да анча-мынча тентек келишет. Тапанчаны жакшы көрүшөт, аялдарга бирок аябай жагат. 10. Подружки эркектер. Аялдардын эң жакын курбусу. Кандай косметика колдонуп, кантип кийинип, эркектерге кантип жагышты, алардан үйрөнүү кажет. Сырдашсаң да болот. Алардын көзүнчө кийинип чечинсең, энеден туума ары бери кенен бассаң да болот. Анткени эчтеке болбойт. 11. Жамбакты эркек. Бала жасаган жактан эле алдыда. Сыналгы эң жакын курбусу. Пультту аялынан артык сүйөт, кучактап жатат. Аялдары көбүнчө Россияда иштешет. Жанын балекеттей багат, башканы багарда шылтоосу көп. Жалкоо немелер. Назира Айтбекова, Булак, Назар Ньюс.